мыйзам долбоорунун негизги максаты жакшы экен, аябай жакшы баяндама жасап бердиңиз. Ошо менен эле кээ бирки суроолорго жооп алсак деп шашайын. Академиянын ушул каржылык көз карандысыздыгы болобу? Буюрса бул мыйзам долбоор кабыл алынгандан бүгүнкү күндө канча сумма ушу Илимдер академиясына бөлүнүп атат? Siz улуксаат берсеңиз, бул жерде Илимдер академиясынын президенти, башкаруучу командада отурат. Алар так жооп берсе. Билген адам жооп бере берсин, айырмасы жок. Бар болгону өткөн жумада сиздер билесиздер, президент убада кылган эмгек акыны жогорулатуу менен ушул илимий изилдөө тармагында иштеп жаткан окумуштуулардын ишмердүүлүгүн шыктандыруу максатында 100% айлык акы көтөрүлдү жана токтонбек эди. Чолпон Кулисаевич, ким жооп берет? Жооп берсеңиздер. Мурдагы жылы 499 миллион сом алдык. Бул жылы буюрса 510 миллион каралып атат. Бул айлык акылар менен бирге турабы? Туура. Илим изилдөөгөчү өзүнчө? Бул жөн эле ушу защищенный статья 510 миллион сом только айлык акысына эле маянага эле кетеби? Бул жалпы маянасы менен. Мурдагы жылы дополнительно бизге 300 миллион сом берилген проекттерге. Ал кошумча акча болуп атат. Ошону санап көрсөк, где-то 800 миллион. Бүгүн 300 айттым. Илим изилдөөгө канча акча? 100 миллион бөлүнөбү же 200 миллионбу? Az 510 миллиондун канча каражаты, айлык акы канча каражаты ошо илим изилдөөгө кетет? Мисалы жаңы бир ачылыштарды жасаганы же бир нерсени изилдегени мындайчы. Кечирип коесуздар, мүмкүн болсо мен жооп берип коеюнчу. Илимбек Кубанычбекович. Билген жооп бересиң деп атпайт. Мен вице-президент Чолпон Куларабаев. Илимбек Кубанычбекович, жанагы бөлүнүп аткан 510 миллиондун ичинде биздин плановый каралган илим изилдөө ошонун ичинде. Зарплатасы дагы, илим изилдөө дагы. Андан сырткары азыр эле Канат Эрмекович айтты, академия президенти. 110 миллион өткөн жылкыга бөлүнгөн, ошонун айрым эмесин кечирээк бөлүнүп калгандыгына байланыштуу мынакей жаңыдан дагы алган атабыз. Андан сырткары ботсатка бөлүнгөн, башка илим изилдөө боюнча каражат Кудай буйрса быйылкы 25-жылга жетиштүү деп эсептейбиз да. Siz tak eç nerse ekөөңүздөр тең акалада окуу. Албай калтырмын, кечирип коесуз, мен рабочий порядке сизге бүгүн берейин. Ошентип айтыңыз андачы. Макул. Андан кийин бүгүнкү күндө азыр сиздер мамлекет берген эле ошо 510 миллиондун тегерегинде иш алып барасыздарбы же болбосо ошо көз карандысыз уюмдар менен, атайын гранттар менен же болбосо бир кредиттик соглашениялар менен илим изилдөө багытында бул алып барып атасыздарбы? Эми мен бүгүн ушу сиздер тарап болуп туруп айтып атам да, себеби илимди изилдөөгө бир жаңы ачылышты жасоого сөзсүз түрдө каражат керек. Ошо каражат сизге жетиштүү же болбосо башка булактарды издеп атасыздарбы ошо жетекчи катары ошол жерде отурупчу? Албетте, чоң рахмат, абдан жакшы суроолорду берип атасыз. Себеби каражат бүгүнкү күнгө чейин, мына акыркы 2 жылга чейин жетишсиз эле болгон. Анан биз эми бюджет деле карап отура бербей, бизде козрасчеттук негизде дагы келишимдик негизде иштелип аткан илим изилдөөлөр бар. Андан сырткары мына 2 жылдан бери дагы бир жолу кайталап коеюн, мамлекеттик тапшырык закастын негизинде 7 мурда азыр 16-17 жаңы долбоорлорду баштадык. Кудай буйрса булардын барына Минфин тарабынан акча бөлүнүп атат. Конкреттүү түрдө мен сизге түштөн кийин жазып жиберип коюуга убада кылайын. Siz donorlar менен же болбосо ошо гранттык негизде иштешпейсиздер ушу бүгүнкү күнгө? Донорлор менен дагы гранттык негизде иштешебиз, бирок аз санда. Буга чейин ошону аткарышка дагы бизде баягы ачыгын айтканда зарплата абдан низкий болгондугуна байланыштуу
Бизде баягы фанаттар гана калганда мүмкүнчүлүктөр чектелүү болчу да. Ошондуктан биз көп нерсени моюнга алган жокпуз. Донорлор менен жакшы чечкен эмеспиз. Мынакей эми Кудай буйрса жаштар келсе, грант менен, донорлор менен жогорку деңгээлде иштешебиз деген ойдобуз. Мынакей 1 январдан баштап тиги биздин айлык акыбыз 100% көтөрүлдү. Эми мен ойлойм, ошол сөзсүз түрдө мамлекеттен алынган каражаттын бир отдачасы эффектив болуп, ошо илим изилдөө жаатында мамлекетибизге, элибизге бир топ пайдалуу иштерди жасайсыздар депчи. Ошол себептен андан кийин бүгүнкү күндө эң жаш илимпоз барбы сиздерде? Канча жашта мисалы жаш илимпоздор? Себеби баягы жылдан жылга өзүңүз айткандай кадровый дефицит болуп атат. Ошо илимпоздорду дагы биз баягы сыртта калтырбашыбыз керек. Кийинки муундудучу. Туура айтасыз. Мен дагы жооп берип коеюн. Мурдагы жылы орточо эсеп менен алганда, өткөн жылы академиянын маянасы 13 000 сом болчу. Бир адамга 13 000 сом. Анан өзүңөр ойлоп көргүлө, ошо 13 000 сомго азыр жаш балдар келбейт экен. Эмне дегенде азыр заман өзгөрүлдү, баары бизнести жакшы билет экен. Чынын айтканда бул кафеде эле бир уборщица иштеген уборщица 20 000 сом алат экен. 20 000 сом. Ошондуктан бизде жаш балдар бар, бирок алар деген баягы фанаттар деп койсок болот да, баягы науканы тереңирээк билейин дегендер бар, бирок алар тилекке каршы аз. барбы сиздердин араңыздарда бүгүн? Бирөө болсо дагы. Мисалы мен сейсмология институтунун директору болчумун. Ошол жерде 30% жаш балдар. 30га чейин. Эми азыр анда бизде алдыда коркунуч бар экен да, 5-10 жылда илимий изилдөө жаатында бир адистер калбай калат дегенчи, туурабы? Андай коркунуч деле бар болчу, бирок бүгүнкү күнү айтып атпайбызбы, тиги 100%га Кудай буйрса зарплатабыз, маянабыз көтөрүлдү. Мына мурунку 13 000 сом алгандар 30 000ге жакын алат экен. Ошон үчүн эми тияктан бияктан жана сиз сураган проекттер менен башка, мисалы Всемирный банктан же МНТЦ деген бир организация бар, ошолордон бир аз акча келип атат. Ошолорго азгырып жаш балдарды, кыздарды дегендей чакырып үгүттөп атабыз. Эми мындай да, чын айтканда көп нерсе жетекчиге байланыштуу экенин мына бүгүн практика далилдеп отурат. Ошондуктан азыр сиз жетекчи катары мына бүгүнкү күндө каражат жетиштүү деп өзүңүз дагы, замыңыз дагы айтып атат. Анан мына өнүккөн өлкөлөрдүн практикасын алсак, бул илим менен багы өндүрүштү, производствону интеграциялап, ошол мамлекеттеги ишкерлер менен бирге иштешип, алардын багы муктаждыгына жараша сиздер бир жаңы бир продукцияларды же жаңы бир программаларды же болбосо жаңы бир методдорду, жаңы мындай үнөмдүү методдорду, эффективдүү методдорду сунуштасаңыздар, бүгүн толтура ошо ишкерлерибиз силер менен кызматташканга даяр. Бирок сиздер багы билбейм, буга өзүңүздөр же кызыктар эмессиздерби? Анан жаш баягы илим изилдөөчү илимпоздорду чакыруу багытында атайын бир гранттык стипендияларды берип, бир шыктандыруучу, бир кызыктыруучу бир нерселерди уюштуруп, же болбосо бүгүнкү күндө мен билем, азыр дүйнөдө биздин биология боюнча, химия боюнча дүйнөлүк олимпиаданы багындырган балдарыбыз бар да, жаш мисалы үчүнчү 30га чыга элек. Ошо балдар мисалы бүгүн өзүңүз айтып атасыз, туура частный жеке менчиктерде же болбосо бир сырткы мамлекеттерде иштеп жүрүшөт да. Аларды күндө чакырышыбыз керек. Аларга биз жакшы бир шарт түзүп берип, ошол менен чогуу мүмкүн жеке ишканада да иштесин, кандайдыр бир 0,5 баягы 3-4 саатынбы же бир жарым күнүнбү сиздер менен атайын илимге бир байгылса,
бир топ жакшы эффективдүү болмок да. Ушул нерселерди эске алып койсоңуздар. Анан кийин сөзсүз түрдө азыр бул жерде Додур Шайшен айтып кетти. Ушу жетекчи илимпоздорду шайлоо тандоо боюнчачы. Ал жерде мен ойлойм бир ачык айкындуулук болсо, бир назначение менен бул маселе чечилбейт деп ойлойм. Ал ошол структура, ошол жердеги кызматкерлер баягы кимдин деңгээли кандай экенин бири-бирин өтө жакшы билишет. Ошол жерде шайлоо аркылуу ачык, айкын болсо, мен ойлойм ошол шайланып келген жаңы жетекчи ошо кадыр баркы менен ошол жерде бир алгылыктуу жакшы бир топ жетишкендиктерди жасайт депчи. Бүгүн андан кийинки маселе, мисалы, Илимдер академиясын биз 20-жылы көрдүк да, абалынча пандемия учурунда бир баягы айта албады да, бир чечүү бир жолун же болбосо бир жаңыча бир метод, жаңыча бир эми туура ар бир өлкөдө Илимдер академиясы болуш керек. Биз силерди колдойбуз. Бирок ошол менен эле чогуу ошо мамлекеттен алып аткан каражатты, кетирип аткан каражатты сөзсүз түрдө акташыбыз керек. Сиздер дагы, биз дагы баарыбызчы. Ошол нерселерди эске алып койсоңуздар. Анан өзгөчө ошол жаш илимпоздорду кайра кайтарууга же болбосо сиздер менен чогуу биргеликте иштөөгө бир иш алып барсаңыздар, жаңы өндүрүштөргө, мисалы, производство боюнча дагычы. Рахмат.